52-870 asker bölүгүндө тынымсыз машыгуулардан сырткары жоокерлер руханий дүйнөсүн кеңейтип, алардын өздөрү кызыккан нерселер менен алек болууга шарттар каралган. Тургунбай Садыков атындагы Көркөм сүрөт академиясынын бүтүрүүчүсү Элбурсбек Каныбек уулу учурда аскер кызматында жүрөт. Анын сүрөт өнөрүнө болгон шыгын байкаган аскер бөлүктүн жетекчилиги ага бош убактысында сүрөт менен алектенүүгө шарт жаратып беришкен. Учурда анын эмгеги менен аскер бөлүктүн бөлмөлөрүнүн биринин дуалы кооз сүрөттөргө курчалган. Сиз көрүп турган дуалдагы сүрөттөрдү Элбурсбек аскердеги куралдаш досторунун жардамында тарткан. Ал бул бөлмөнүн дуалдарына сүрөт тартууга бир нече ай убакыт короткон. Аталган бөлмөдө Манас эпосунан алынган композициялык сүрөттөр тартылган. Мен кичинекей кезинен бери 6 жашымдан баштап сүрөт тармагына кызыгып, алектенип келем. Бул убакытка чейин өзүм 9 классты мектептен бүтүп, шаарда Көркөм сүрөт академиясында колледжин аяктагам. Дальше ушу армияга келип, өзүмдүн бул жактан дагы чыгармачылыгымды өнүктүрүп кеткенге мүмкүнчүлүктөр болуп чаралып, андан кийин ушул жерге ушу Манастын сүрөттөрүн тарттык. Жоокерлердин, куралдаш жоокерлердин идеясы менен, каалоосу менен ушул жерге Манастын сүрөттөрү тартылып калды. Бул жердеги сүрөттөргө 1,5-2 ай убакыт аралык сарпталды. Кыйынчылыктар болду, өңдөрүн бир аз тапкандан кыйналып, биринчи баштаган тартып, аягында ушуну тарттым, ага чейин эмелер болду, опыт пайда болуп, ошо көнүп кеттим. Бул сүрөттө Манас эпосунда Көкөтөйдүн ашындагы той чагылдырылган. Бул калмактардан чыккан Жолой жана кыргыздардан Кошой деген баатырлардын күрөшү чагылдырылып, алар 7 түн күрөшүшкөн. Ошол тойдо аягында кыргыздын балбаны Кошой жеңүүчү болуп таанылат. Бул сүрөттө Манастын досу, эң жакын чоролорунун бири Алмамбет сүрөттөлгөн. Бул Алмамбет Кытайдан өзүнүн атасы менен урушуп, дос издегени жөнөйт. Анан аягында келип Манас менен жакын кандос болуп калышат. Ошол Манастан келе жаткан учур чагылдырылган. Өнөрлүү адам кай жерде болбосун ичиндеги оргуп чыккан таланттын түрткүсү менен чыгарма жаратууну уланта берет эмеспи. Мына ошондой таланттуу жаш жоокерлердин бири Элбурсбек буга чейин да бир нече сүрөт эмгектерин жаратып келген. Бирок аталган дуалга сүрөт тартуу боюнча эмгеги алгачкылардан. Бул сүрөттө Манастын жортулу Кытайларга каршы согушу чагылдырылган. Бул жерде Кытай менен Манастын жакын чоросу Сыргак сайышып аткан убагы нар жакта согуш болуп жатат. Бул согуш Кытайда болуп жатканы чагылдырылган. Андан кийинки сүрөт Манастын эң жакын чоросу Чубак согушка бара жатканы. Андан кийинки сүрөт бул Манастын эң насаатчысы, акыл үйрөтүп турган эң жакын адамы бул Бакай. Акылман Бакай деп айтылат Манаста. Бул эң эле көңүл бурулуп, эң башында ушул сүрөт тартылган. Бул Манастын өзүнүн сүрөтү. Бул аты менен, ак кулагы менен, ай балтасы менен жортулга бара жаткан убагы чагылдырылган. Кийинки сүрөт Манастын бала чагы, Манастын төрөлүшү чагылдырылган. Бул жерде Манас төрөлгөндө өзгөчө
өзүнүн сүрү менен айтылышы менен төрөлгөн. Бул жерде төрөлгөндө эле аялдардын суктанып, таң калып турган мүнөздөрү кошо чагылдырылган.